Салам достор, саламатсыздарбы урматтуу аталар, апалар, курбу курдаштар, агалар, эжелер. Жалпыңыздарга Москва шаарынан салам жолдойм. Адаттагыдай эле бүгүнкү кайрылуу темасы Мадумаров, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдин мамилеси тууралуу. Деги эле кечээги чуулганды чырга айланган парламенттеги эки үлкөн саясатчынын талаш тартышы тууралуу. Деги эле Мадумаров менен Садыр Жапаровдун мамилеси кандай эле, Ташиев менен Мадумаровдун мамилеси кандай эле, азыркы саясий абал кандай, мурда кандай болгон, негизи азыркы президенттин тактыга келип олтуруп калуу тарыхы, эмне себептен Мадумаров менен Ташиев мындай мамиледе болуп калды деген суроо бар жок мекендештердин оюнда бар болсо керек. Урматтуу достор, апалар, аталар, Кыргызда жакшы бир кеп бар эмеспи? Кичинекей аттын чуркаганы билинбейт деген. Ошондой эле биз кыргыз эли, негизи эле кыргыздын жигиттери айкөлдүктү, адилеттүүлүктү сүйгөн мырзалар болгонда, Кыргызда дагы бир жакшы кеп бар. Эр жигиттин ичине эр токулуу ат батат дейт. Эмне себептен мен бул сөздөрдү айтып жатам? Түз эфирге чыгаардан мурда баарыңыздарга маалымдама жазып калтырдым. Садыр Жапаров менен Мадумаровдун мамилеси кандай болчу? Негизи мен 2017 жылга чейин Мадумаров менен Садыр Жапаровдун, деги эле Ташиев менен Мадумаровдун мамилеси кандай болгондугу тууралуу такыр кабарым жок эле. Мен өзүм алгачкы Садыр Жапаровду колдогон жаштардын катарындагы бир жаш өсүп келаткан саясатчы катарында өзүмдүн ой пикиримди айтсам туура болобу деп ойлодум. Бирок мен жөнөкөй эле кыргыздын кызы, сырттан эмес, ичинен ушул саясатты көрүп, жоон тери менен өткөрүп жүргөн кыргыздын карапайым кыз катарында сиздерге өзүмдүн ой пикиримди болгон тарыхты айтып өтөйүн. Албетте өзүнүн көз карашы, өздөрүнүн жасаган аналитикасы бар. Бирок мен айтайын дегеним, Мадумаров менен Садыр Жапаровдун талашы качан башталган деген суроо келип чыгат да көпчүлүгүңүздөрдө. Анда сөз башынан болсун. 2013 жылдары мен Кыргызстанда жай айында каникулда жүргөнүмдө, ошол журналистика багытында окууга тапшырган жүргөндө, Камчыбек Кыдыршаевич түштүктө эл кыдырып, элдер менен жолугуп, өзүнүн саясий ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканда, өзгөнүн шаарына барып, ал жерде эл менен жолугушуу өткөрүп атканда аким свет бербей койгон эле. Ошондо мен аябай таң калгам. Ушундай бир куугунтук, тоскоолдуктар эмнеге боло берет? Эл менен жолугуп, өзүнүн ой пикири менен бөлүшкөн атпайбы деп, анан ал кишиден чакан бир интервью алган элем. Ошондо мен Камчыбек Кыдыршаевичтин жөнөкөйлүгүн, ошол жерде баягы элдер менен сүйлөшүп, парламентте болбосо дагы өзүнүн ой пикири менен бөлүшүп, эл агартуу иштерин жүргүзүп жатканын көрүп таң бергенмин да. Анан ошондо раматылык менин апам айткан, Садыр, Ахмат, Камчы үчөө дос, ушул үчөө Кумтөр маселесин көтөрүп, деги эле азыркы ушул Атамбаевдин убактылуу өкмөттүн бийлигинин туура эмес иштерин айтып,
ушинтип эл менен жолугушууларды уюштуруп бийликтен куугунтук көрүп жатат. Садыр Жапаров деген ушундай уланган Кумтөр баяны деген китеп жазган, Кумтөрдө катастрофаны жазган. Ушул Кумтөрдү катастрофадан сактап калайын десе ушинтип камап, Ташиевдер аны колдоп чыккандыгы үчүн буларды куугунтуктап жатат дегенден буларды Кыргыздын эл азаматтары катарында тааныганмын да. Карапайым журтташтар, мекендештер, сиздер деле ошондой менин апам сыяктуу бул кишилерди ошентип тааныйсыздар. Мен дагы ошентип тааныганмын. Анан мени жакшы кишилер экен деп Ошко барып, Ошто Мелис Мырзакматовдун элдер менен жолугушууларды уюштурганын көрүп, бул дагы жаштар менен биргеликте иш алып барат экен деп, анан Оштогу ушул көпчүлүк тургундар Мелис Мырзакматовдун кылган иштерин макташып, июнь окуясынан кийин шаарды жакшы абалга алып келди деп ал кишини алып калатканын көрүп, Кыргыздын ушундай эр азаматтары бар болсо, анда демек биз өнүгө турган өлкөбүз. Биз ойлонбой эле койсок болот экен. Андан көрө ушуга окшогон эр азаматтарды колдоп сүрөп туруу керек экен деп өзүмө ошондой бир шыктандыруу алганмын да, шыктануу пайда болгон менде. Анан Facebook социалдык тармагында Садыр Нуркожоевдун уланган Кумтөр баянынын китебин окуп, байма-бай анын ошол Кумтөр боюнча чыгарып аткан маалыматтарын элге бөлүшүп, аны колдогондугумду көрүп, Садыр Нуркожоевич өзү Facebooктан мага жазып, сизге окшогон жаштар керек. Болгондо дагы журналистика адистигине окууга тапшырыптырсыз. Болочоктогу журналист экенсиз. Ушинтип элге жеткирүүгө жардам бериңиз. Биргеликте иштешели. Мен деген жакында Мекенчил деген партия ачкан жатам деп 2014-жылдары күз айларында мага ушинтип өзү байланышкан. Мен абдан кубанып, кубаттап, ал кишинин партиясына кошулуп, ал киши демилгелеп аткан Мекенчил партиясына кошулуп, ошондо жанагы чырдуу окуяга байланышып жаткан Мелис Аспеков, Төрахан Жунусбеков дегендер, ушундай бир жаштар баш болуп, ошол Мекенчил партиясын алып чыкканбыз. Мекенчил партиясын алып чыгып, Садыр Нуркожоевич 2014-жылы кышка жакын ошол күз айларында Саясатка аралашкан 10 жыл деген китебин жарыялады. Анда Ташиев тууралуу дагы, Келдибеков тууралуу дагы, Атамбаевдин бийлиги деги эле өзүнүн 10 жыл аралыгындагы өзүнүн иш аракеттери менен бөлүшүп жазган китеби бар. Ал китебин окуп алып, чын эле саясат ушундайбы деп мен Садыр Жапаровдун көз карашында саясатты кабыл алганмын. Анткени ал учурда мен жаш элем. Кечээ эле 2013-жылдан бери Facebook социалдык тармагын активдүү колдонгон кызыңыздар мына 9 жыл өттү. Мен сиздердин көз алдыңыздарда чоңойдум да. Көз алдыңыздарда саясатты көрдүм. Кыйынчылыктар өттү башыбыздан, канчалаган күндөрдү көрдүк. Ошол учурлары Садыр Нуркожоевичти колдоп, Саясатка аралашкан 10 жыл деген китебинде жазган бар жок сөздөрүнө ишенип, Келдибеков баш болгон башка саясатчылардын ушундай туура эмес иштери бар экен да деп чын жүрөктөн ишенгенбиз. Садыр Жапаровду колдоп жүрүп Мекенчил партиясын алып чыктык. Түштүгү болобу, түндүгү болобу, көпчүлүгүңүздөр мына Facebook'та отурган менин саналаштарым барыңыздар билесиздер. Кең сууга барып алып, Садыр Жапаровдун туулган жерине барып, эмне себептен ушул кишини колдобойсуңар? Эмне себептен Насирдин Нисанов сыяктуу ушинтип Кумтөр маселесин айтып чыгып атса, аны салып бересиңер деп 2017-жылы камалганда дагы барып айткан сөздөрүм бар жогун эсинде болсо керек. Ушинтип Садыр Жапаровду чын жүрөктөн биз колдоп жүрдүк. Жапаровду Атамбаевдин бийлиги камаганда Садыр Жапаровду колдойбуз деп биз Ошто улуттук улуу жыйын өткөрөбүз деп сүмөлөк кайнатып Ноорузга байланыштуу ушинтип атканыбызда мен ата-энем кошо колдоп атканда роматылык рак менен ооруган апамды СНБнын подвалына апарып 4 сааттап кармап отуруп,
түшүнүк кат жаздырган учурлар болгон. Мен ата энем кошо жабыр тарткан учурлар болгон. Ошондо эмнеге мындай карапайым ушундай аксакалдардан бери камап, ушулардан бери түшүнүк кат алдырып, ушундай саясат жүргүзөт Атамбаев деп ушундай бир суроолор жаралчу да менде. Эмнеге депчи? Демек бийликтин бир териккен жайы бар. Демек Садыр Жапаров туура сөздү айтып атат деген түшүнүк калыптанып калган. Чын-чынына келгенде биз Кыргызстандын эртеңки келечеги үчүн Садыр Жапаров көтөрүп чыккан кумтөр маселеси үчүн бир идеяны колдоп чыккан элек да. Анан Садыр Жапаровдун ичинде азыр деги эле ушу мурда колдогон азыркы жаңы жана биримдик менен мекеним Кыргызстандан чогулуп келип колдоп калгандардын арасынан таасир талашкан карапайым элден тарта бийликте үлкөн кызматтарда олтургандарга чейин таасир талашкандар көп. Эмне себептен? 2017-жылы Садыр Жапаров камалып калганда биз Назгүл Ишеналиева дагы бир топ мекенчилдер болуп эмне кыларыбызды билбей, кимди колдорубузду билбей, ошол Садыр Жапаров камалып калса дагы идея камалбаш керек. Ал алып чыккан маселе сөзсүз түрдө өз максатына жетиш керек. Кумтөр маселеси чечилиш керек. Саясий куугунтук болбошу керек деп биз татыктуу Садыр Жапаров демилгелеген, деги эле ошол ойго кошулган саясатчылар менен бириксе экен деген ой максатта көптөгөн саясатчылар менен жолуктук. Улукбек Кочкоров калп айттырбас эне. Ал киши менен жолукканбыз, Жанар Акаев менен жолукканбыз. Деги эле ушул Эдил Байсалов, азыркы ушул Садыр Жапаровдун жанында отурган көптөгөн саясатчылар менен биргеликте тегерек столдорду өткөрүп жүргөнбүз. Ошол эле Шамбесай маселесин көтөрүп, көптөгөн ой максаттарыбыз менен бөлүшүп, Атамбаевдин мураскери келип калбасын. Ал көтөрүп чыккан доосу бийликке келип калса, Атамбаевдин бийлиги өкүм жордугу дагы деле улана берет. Келгиле андан көрү татыктуу адамдарды, элден сурулуп чыккан адамдарды колдойлу деген ой менен саясий куугунтукта жаткан Садыр Нуркожоевич бошотулсун деген жакшы аруу тилектер менен биз саясатчыларды бириктирүүгө чакырдык. Бирок тилекке каршы ар бир саясатчынын өзүнүн көздөгөн максаты бар экен, амбициясы бар экен, бири-бирине жолугусу келбейт экен, бири-биринин кемчилигин издей берет экен да. Ошондо биз күттүк. Сооронбай Шарипович президент болуп шайланды. Биз күттүк. 1,5 жыл чыгабы экен. Саясий куугунтук болуп жатат, мөңгүлөрүбүз талкаланып жатат, биздин улут катастрофага кабылып жатат деген ойду айтып чыгабы экен деген үмүт менен күттүк. Тилекке каршы эч ким чыккан жок. Бир гана Адахан Кимсанбаевич чыкты. Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп. Ага чейинки болгон окуяны айтсам, Садыр Жапаров камалып калганда жанында бир да досу, бир да саналашы болбогонун жалпыңыздар жакшы билесиздер. Садыр Жапаров камалып, соттору май айларында, июнь айларында, июль айларында байма-бай жума сайын, бир жумада 2 жолу керек болсо, ушундай соттор болуп атканда, мен мурдагы оюмда, мурда апам айтып кеткендей, Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровдун досу эле го деген ой менен Ташиевке Facebook социалдык тармагынан кат жаздым. Куматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эр жигиттин ичине эр токумду атпатат дейт элибизде. Садыр Нуркожоевич менен болгон кандай талаш тартыш маселеңиздер бар билбейм. Бирок ал сиздин досуңуз. Силер антташкансыңар, Кыргызстандын келечегин сактап калам дегенсиңер. Садыр Жапаров азыр кыйын учурда, оор абалда түрмөдө жатат. Анын саналаштары 12 балада түрмөдө жатат. Жардам бербейсизби? Десем, Садыр Жапаровдун кылган иштери, анын Саруудагы балдарды митингге алып чыгып каматып койгондугу тууралуу, Камчыбек Ташиевди подставить этип койду деп өзүнүн ой пикирин айтып, Садыр Жапаровго болгон таарынычын айткан. Ошондо мен айткам, экөөңөрдүн ортоңордо кандай келишпестиктер, кандай мамиле болбосун, баары бир ал сиздин досуңуз.
колдоп коюңузду суранам деп айтканмын. Камчыбек Кыдыршаевич менен болгон кат жазышуубуз, кат алмашуубуз Фейсбукта, социалдык тармакта бар. Балким ал сөзүмө комментарий береби бербейби билбейм. Далилди талап кылгандар үчүн жөнөтүп коюуга даярмын. Ошентип Камчыбек Кыдыршаевич менен сүйлөшүп жүрүп, Камчыбек Кыдыршаевич айтты: "Мейли карындашым, силерге окшогон жаштар суранып атат экен. Мен Садырга барып жардам берүүгө даярмын. Сен ойлобо, унчукпай отуруп калды" деп. Бул жакта биз иш аракеттерди жасап жатабыз деди. Бирок ал учурда Мадумаров, Төрөбаев, Ташиев 2017 жылда айтып атам, президенттик шайлоого чейин биргеликте бирөөбүздү президенттик шайлоого алып чыгабыз деп аткан. Анан ошентип жайдын алгачкы айларында ошентип жолуктукпу. Жолугуп сүйлөштүк. Садыр Нуркожоевичтин жубайына Гүлнөр Асановага, Айгүл Жапарова деп тааныйсыздар. Ошого акчалай каражат жактан жардам берип атканын, анын үй бүлөсүнө колдоо көрсөтүп жатканын Камчыбек Кыдыршаевич айтып калды. Чындыгында бул абдан жакшы достук мамиле. Инсан катарында кол сунуп жардам бергени бул менин да сый урматыма аябай ээ болду да. Камчыбек Кыдыршаевичтин улуу башын кичүү кылып, мага окшогон кыргыздын карапайым кыздары менен сүйлөшүп, аларга мындай жакшы таасир калтыргандыгы чындыгында мени кубантты. Анан мен күтүп жүрдүм, кантип сүйлөшөт экен, кантип алып чыгат экен. Бул Мадумаровдор менен бириккенде, демек бул жакшы саясатчылар биригишип саясий куугунтукту токтотот бекен деп үмүт кылып жүрдүм. Анан эле өзүңүздөр билесиздер, күзгө жакын президенттик шайлоодо Мадумаров, Ташиев, Төрөбаев тандеми жокко чыгып, Камчыбек Кыдыршаевич Сооронбай Жээнбековду колдоду. Сооронбай Жээнбековду колдоду дагы мекенчилдерге, Садыр Жапаровдун тарапташтарына, ал демил келген партиянын лидерлерине айтты: "Силер дагы Сооронбай Шариповичти колдогула" деп. Анан мен группаларда, деги эле ушу Садыр Нуркожоевичтин жубайына мен өз ой пикиримди айттым. Атамбаевдин саясатына нааразы болуп келген Садыр Жапаров кантип Сооронбай Шариповичти колдойт? Анда өзүнүн идеясына, өзүнүн көз карашына, өзүнүн жасаган иш аракеттерине өзү каршы болуп калбайбы? Кандай бул иш аракеттер болот деп мен өзүмдүн ой пикиримди байма-бай айтып жаттым. Урматтуу мекендештер, биз кайсы инсанды колдобойлу, кандай идеяны колдобойлу, ал идеяны жокко чыгарып, туура эмес кадамдарга барып жаткан инсандарга ар дайым өзүбүздүн туура ой пикирибизди айтып турууга милдеттүүбүз. Эгерде жеке амбицияны, жеке кызыкчылыкты көздөбөсөк, мамлекеттин, өлкөнүн кызыкчылыгын алдыга койсок. Ошентип биз мен Камчыбек Кыдыршаевичке жаздым: "Сиз кантип колдоп атасыз" десем, анда Камчыбек Кыдыршаевич Жалал Абадда өзүнүн Томас заправкасынын кеңсесинде олтурам, кел карындашым, мен болгон тарых таржымалды айтып берейин, эмне себептен Сооронбай Шариповичти колдоп калгандыгын тууралуу айтып берейин. Мекенчилерден, жаш лидерлердин катарында сен да бар экенсиң. Сага түшүндүрүп берейин, сен да колдоо деген өзүнүн чакыруусун жасады. Мен Садыр Нуркожоевич анда түрмөдө WhatsApp'ты колдонот эле. Садыр Нуркожоевичке жаздым: "Ушинтип Камчыбек Кыдыршаевич чакырып атат өзүнүн кеңсесине, эмне кылайын? Чын эле ушинтип биз Жээнбековду колдоп калабызбы?" десем, "Жок, өзүңөр тандоо жасаган адамды, Кыргызстанды ким туңгуюктан алып чыга алат деген силердин ишенимиңер болгон адамды гана колдогула. Бирок камчы чакырып атса барып кое бер карындашым" деп айтты. Макул деп мен Раматылык апамды алып, мен эч качан саясатчылар менен жалгыз жолукпайм. Апам менен же курбу курдаштар менен биргеликте жолугам. Апам менен биргеликте Камчы Кыдыршаевичке бардык. Бир четинен мен апам сыйлаган киши эле Камчыбек Кыдыршаевич. Анан ал киши аябай жакшы тосуп алды, конок кылды өзүнүн кеңсесинде, ак дасторконун жайып, чайын куюп тосуп алды. Анан Раматылык апам Камчыбек Кыдыршаевичке айтып калды: "Камчы,
силерди, мен Адаханды, сени, Садырды кыргыздын эр азаматтары деп колдоп атсам, сен болсо Сооронбайды колдойм деп атасың. Эмне себептен мындай кадамга бардыңар? Өзүңөрдүн араңардан бирөөнү алып чыксаңар болбой беле? Аны Атамбаев президенттикке алып келгени жатпайбы деп айтып калды. Дедилер Камчыбек Кыдыршаевич ошол жерде эже кечиресиз, бирок Адахан Кимсанбаевич сатылып кетти. Ал деген Өмүрбек Бабановдон акча алып алды. Жакында президенттик өзүнүн кандидатурасын алат. Президенттик шайлоого катышпайт Адахан Мадумаров. Ал ошентип бизди сатып кетти деп айтты. Дегенде мен апам аябай маанайы суз болуп, аябай мындай маанайы түштү дагы. Неге мындай саясатчылар? Сен анда эмнеге Жээнбековду колдоп атасың десе, Мадумаровдун ошондой кылгандыгын айынан мен Жээнбековду колдоп атам. Кыжаалат болбоңуз, мен Жээнбековду Садыр үчүн колдоп атам. Менин Садыр досум дегеле тигил Талгарбеков деген агайым бар. Ошону түрмөдөн бошотуп алуу үчүн мен Жээнбековду колдоп атам. Жээнбековго ушул талаптарды койдум. Жакында Сооронбай Шарипович ал кишилерди түрмөдөн чыгарат, бийликке барса. Мен ошон үчүн өзүмдүн кандидатурамды алам президенттиктен. Сооронбай Шариповичтин пайдасы үчүн деди. Анан биз жакшы экен Садыр Жапаровду чыгарса деп анан үйгө кеттик. Үйгө бардык, отурдук. Сооронбай Шариповичти Барпыга чакырды Камчыбек Кыдыршаевич. Барпыга чакырып, ошол жерде Керим Турапов баш болгон ырчы чорчулар келди. Ошол эле көптөгөн саясатчылар келди, Чубак ажы келди. Ошол жерде президиумга чыгып, биз мекенчилдер Сооронбай Шариповичти колдойбуз деп айтып кой карындашым деди. Биз бардык, бирок ошол жерде отуруп, мен Сооронбай Шариповичтин айланасындагыларын көрүп, баягы эле Атамбаевдин көчү уланат экен демек. Сооронбай Шариповичтин өзүнүн эрки жок, тандоо жасай албайт экен деген ойго келип мен кетип калдым ал жерден. Ал кишини мен мекенчилердин атынан, дегеле жаштардын атынан, өзүмдүн атынан колдой алган жокмун. Абийирим жол берген жок. Анткени биз бир кишини колдоп саясатка барганыбыз бир кеп, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн саясатчыларга барып, ошолорду сүрөп баргандыгыбыз бир кеп. Мен бир кишини эмес, ар дайым өлкө кызыкчылыгын тандаганды туура деп билем. Биз кеттик дагы, анан мен барып группаларда айттым. Солкулда ойлап баратам, соолуган соке чал менен дегендей болуп, биз эмне себептен мекенчилик партиясы Акмөр сыяктуу чабылып кетишибиз керек. Биз камалып түрмөдө отурсак да, кыйынчылыкты баштан өткөрсөк дагы адилеттүүлүк үчүн күрөшүүнү токтотпошубуз керек. Келиңиздер андан көрө чындык үчүн күрөшө берели. Президенттикке ким татыктуу экендигин көрөлү дедик. Деп мен өзүмдүн позициямды айттым. Назгүл Эшаналиева баш болгон мекенчилер да өздөрүнүн позициясын айтты. Тилекке каршы кээ бир мекенчилер Улукбек Кочкоровдун президенттигин колдоду, кээ бирөөлөр Бабановду колдоду, кээ бирөөлөр Мадумаровду колдоду, Сооронбай Шариповичти колдоду. Ушинтип бир нече топко бөлүнүп кетишти. Эч кимди колдобой нейтралдуу болуп тургандар да болду. Биз болсо президенттик шайлоонун кандай өткөндүгүн көрдүк, кандай өтүп жаткандыгын көрдүк. Мен барып өзүмдүн добушумду Адахан Кимсанбаевичке таштадым. Анткени ал Камчыбек Ташиев айткандай өзүнүн президенттикке талапкерлигин алган жок. Бабановду колдоп чыккан жок. Ал Өзгөн шаарына барып, кайсы кандидат келбесин, кайсы талапкер келбесин, биз касиеттүү кыргыз элинин меймандос, ошондой эле конок келсе кол чаап тосуп ала турган касиетибизди көрсөтөлү деп Өзгөнгө барып, Бабановду колдоп койгонун, ал жерде жакшы жылуу жумшак кабыл алып койгонун көрдүк. Бирок ал өзүнүн талапкерлигин алган жок. Мадумаров татыктуу президенттик шайлоого катышты. Акчасы жок болсо дагы, уурулар менен соодалашпаса дагы, ал татыктуу президенттик шайлоодо катыша алды. 2017-жылы президенттик шайлоодон кийин
Мадумаров мен саясаттан кетемин, мен соттошпоймун, мен күрөшпөймүн деп калган жок. Жападан жалгыз кандидаттардын арасында Жээнбековдун президенттигин тааныбайт экендигин айтып, миллиондогон сыртта жүргөн мекендештердин шайлоого катышпай ур тепкеге калгандыгын айтып, адилетсиз шайлоо болгондугун айтып, Мадумаров чыкты. А биз колдогон Садыр Нуркожоевич анда дагы деле түрмөдө эле. Мен ошондо түшүндүм Камчыбек Кыдыршаевдин калп айтып койгондугусун. Анан Адахан Кимсанбаевичке бардык. Адахан Кимсанбаевичке бардыкта сиз мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деп чыктыңыз. Сиздин ушул идеяңызды колдойбуз деп 2017-жылдары күз айларында барып Адахан Кимсанбаевичти колдоп, Мадумаровдун мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген демилгесин алып чыктык. Ошол жерде Садыр Нуркожоевичтин маселесин, Кумтөр маселесин, ууланган, тебеленген, талкаланган кен байлыктар маселесин баары жоон койдук. Ошол жерде мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин деген 7 талап коюлду. Башында ошол саясий куугунтуктарга макул эмесмин деп. Эгерде биз 300 миңден ашык кол топтосок, референдум жолу менен ошол көйгөйлөрдүн баары жоон чечебиз деген демилгени көтөрүп чыкты Мадумаров. А биз элдерден тынчтык жолу менен, төңкөрүшү жок, революция баягындай басып алуу, бир бузукулук аракети жок эле, ачык айкын социалдык тармактарда дагы керек болсо ушул ачык эл менен иштешүүнү жолун тандап алдык. 2017-жылдан тарта биз 2020-жылга чейин активдүү эл менен иштештик. Сооронбай Шариповичтин айланасындагы чабал саясат тууралуу, аны курчап алган саясатчылар тууралуу, дегеле Кыргызстандагы баары жок мыйзамсыз иш аракеттер тууралуу байма-бай айтып, элге жеткирип 200 миңден ашык кол топтодук. Барган жерибизде Назгүл Эшеналиева эжекебиз баш болуп, Садыр Нуркожоевич саясий куугунтукка кабылды, но ошол киши түрмөдөн чыгыш керек. Ал Кумтөр маселесин көтөрүп атпайбы? Эртең Кумтөр Кыргыз элине өтсө, мугалимдер $1000 кем эмес айлык алат деген идея менен биз эл кыдырып жүрдүк. Ошондо биз Садыр Нуркожоевичке айттык. Садыр Нуркожоевич, Адахан Кимсанбаевич менен биригишибиз керек. Эки партия, Мекенчил партиясы менен бүтүн Кыргызстан биригиш керек. Сиздер бириксеңиздер, жакшы саясат жасай аласыздар. Идеяңыздар деле, долбооруңуздар деле, программаңыздар деле бир мыйзамдуу жол менен кандай сонун жолго түшөбүз, ушундай биригүү жасабайсыздарбы деген талаптарды койдук. Садыр Нуркожоевич, албетте кыздар, мен силерди колдоймун. Адахан Кимсанбаевич жакшы саясатчы, мыкты саясатчы деген өзүнүн комментарийлерин айтат эле. Ушул жерде эң кызыктуу баян башталат. 2018-жылы Камчыбек Кыдыршаевич 2019-жылы байма-бай интервьюларды берип атты. Садыр Жапаровду бошотуп койгула, ушундай бир туура эмес саясат жүрүп атат. Мен Садыр досум үчүн өзүм түрмөгө олтуруп берүүгө даярмын деген жалындуу сөздөрү эсиңиздерде болсо керек. Ошондо биз Адахан Кимсанбаевичке тактоо иретинде мен дагы бир суроо бердим. Адахан Кимсанбаевич, сизди Бабановдон акча алып алды дейт Камчыбек Кыдыршаевич. Баягыда ошентип сиз акча алып алып, өзүңүздүн президенттик кандидатураңызды алайын деген экенсиз. Бул туура иш беле? Эмне себептен ушундай доомат коюлуп жатат деген суроомду бергенде, Адахан Кимсанбаевич, мен камчы энем камалып калганда Атамбаевга чейин барып, буларды бошотуп коюусун суранган элем. Атамбаев, сен булардын кандай адам экендигин билбейсиң, Адахан. Булардын эртең келип сенин өзүңө бут тосуп, өзүңө кара санатайлык кылганда түшүнөсүң деп айткан. Мен бирок ал нерсеге ишенген эмес элем. Чын эле камчы мени ошентип айтты, акча алып алды деп. Мен камчынын мындай ыплас аракетин колдобойм деп калды. Мен ошондо саясат үчүн Мадумаровдун эл оозуна алынып, ушинтип көтөрүлүп кетип аткандыгын көрө албай, Ташиевдин ушундай аракеттерин жасаганын угуп аябай таң калдым.
Урматтуу мекендештер, мен эмне максатта, эмне себептен булардын бар жогун айтып жатам. Сиздер деле ойлойсуздар да, саясатчыларда ушак айым жок, булар деген бир үлкөн саясат жасашат, булар деген бийик деңгээлде элдин тагдырын ойлоп, элдин маселелерин чечет деп. Жок, эң ич тарылып көрө албастык ушул саясатчылардын арасында жүрөт. Биринин рейтинги көтөрүлүп кетсе, бири көрө албайт, буттан чаап түшөт. Ушуга караганда эл мени көбүрөөк жакшы көрсө экен дейт. Ушундай иш аракеттери менен Кыргыздын мыкты эр азаматтарын бутунан тартып, көрө албастык кылып, каралоо жасап, сиздерге жаман көрсөтөт. Мен ошондо Камчыбек Кыдыршаевичке болгон сый урматым кеткен да. Анан мен түшүнгөм, Камчыбек Ташиев демек Мекенчилик партиясын колдонуп, Садыр Жапаровдун эл арасында көтөрүлүп калган аброюн колдонуп, ушинтип Жээнбековго өзүнүн президенттик талапкерлигин алып салып жагынып, кайсы бир кызматка барып калууну көздөгөнүн ошондо түшүнгөмүн. Мен деле ишенгемин, Ташиев бир жакшы иш аракеттерди жасайт деп. Балким деп. Бирок ошентип Мадумаровдун байма-бай баягы өзүнүн телеканалдары аркылуу, регион деген ар кайсы социалдык баракчалар аркылуу байма-бай жамандатып жатканын көрүп, мен ошондо түшүнгөмүн. Садыр Нуркожоевич 2020 жылдын күз айына чейин түрмөдө эле, ал киши менен байма-бай байланыштыруучу. Садыр Нуркожоевич, кыздар, силер Адакан Кимсанбаевичти колдой бергиле, туура эле багытта кетип атасыңар деп өзүнүн ой пикирлерин айтып калды. Ошондо да таасир талашкан Садыр Жапаровдун назарына элинип калгысы келген, ал эртең бийликке келип калса, андан кызмат үмүт кылгандар, андан акча үмүт кылгандар, ал кишиге Мадумаровдун саясатын колдоп аткан кишилерди жамандап, ушундай бир ыплас иш аракетти кылган жанындагы жан жөөкөрлөр дагы жок эмес десем жаңылышпайм. Садыр Жапаров Ташиевди байма-бай колдоп баштады. 2020 жылы күздө шайлоодо Ташиевди колдоп, Садыр Жапаров ошол кишинин айтканы болот, ушул киши Мекенчилик партиясын алып чыгып атат деп, бизди Мекенчилик партиясына менен шайлоого баруубузду чакырып, Назгүл Ишаналиева эжеке аркылуу айтырып жибергенин уктум. Бирок тилекке каршы мен Ташиев Мекенчилик партиясын колго алганда 2020 жылы Ташиевдин колуна тийген партия эч качан түбөлүктүү боло албайт экендигине көзүм жетип, мен ал киши менен саясатта бирге ал кишинин туура эмес иш аракеттерин колдоп бара албайт экендигимди билип, мен Мекенчилик партиясынан чыгып кеткенмин. 2020 жылы кышта февраль айында мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына кошулганмын. Менин кошулгандыгымдын себеби ошондо болду. Урматтуу мекенчилдер, мурдакы саналаштар, өзүңөр айткылачы, Мекенчилик партиясы 2021 жылы шайлоого катыша алдыбы? Катыша алган жок. Мекенчилик партиясы колдонулуп ыргытылып калды. Анын көтөргөн долбоору, идеялары, кыргыз элине кылам деген кызматтары баары жолу жокко чыкты. Партиянын максаты бир гана Садыр Жапаров президент болуш керек экен деген эле жеке кызыкчылык менен токтоду. Башка эч нерсе ишке ашкан жок. Анын ичинде жаштар, дегеле кыргыз элине салым кошом деген азаматтар суурулуп, өздөрүн көрсөтүп чыга алган жок. Мындай саясаттын эмне кереги бар? Камчыбек Кыдыршаевич Мекенчилик партиясын алып чыкты, шайлоого катышты, эмне деген акча каражаттарын коротподу. Бирок Мекенчилик партиясы 7% босогого да жеткен жок да. Анан кантип алар бизди эл 80% колдойт деп элдин башын айлантат? Жеткен жок тилекке каршы. Ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн регион, башка телеканалдар аркылуу, жанагындай жалданма фейк троллдор аркылуу байма-бай мени жеке жөнөкөй эле кечээ Мекенчилик партиясына сурулуп чыккан, кечээ ошол Ташиевди, кечээ Садыр Нуркожоевичти колдоп аткан карапайым кыргыздын кызын
ар намысына, аялдык намысына чейин ыплас каралоолорду жүргүзүп ушундай бир иш аракеттерди жасаган бул Ташиев да. Эми элестеткиле, жөнөкөй карапайым кыздардан тарта Кыргызда чындыкты бетке айткан, жалпы азаматтарга чейин куугунтук жасап аткан Ташиев экендигин көрсөңүздөр болот. Эсиңиздерге сала кетсем, Камчыбек Кыдыршаевичтен Сооронбай Жээнбековду колдоп атканда $800,000 алып, үгүтчүлөргө, агитаторлорго акча бербей коюп, ал акчаларды жеп койгондугу тууралуу мен ушундай бир кеп уккам да. Аны Садыр Нуркожоевичке айтсам, Садыр Нуркожоевич ооба Камчынын ошол акчаны алганы чын, аны үгүтчүлөргө берген деп мени жазгырган. Ошондой эле Садыр Жапаровдун 2012 жылдары жанагы бийликти басып алуу иш аракети боюнча соттолгондугу тууралуу дагы эске сала кетсем, өзүңүздөр билесиздер, 2012 жылдары Кумтөр боюнча митингде Камчыбек Кыдыршаевич президиумга чыгып алып, бийликти Чыңгызхан 17 баласы менен эле басып алган, биз деле басып алабыз, жүргүлө кеттик деп барып, кашаны секирген жеринде Садыр Жапаров жок. Садыр Нуркожоевич бир нече жолу өзүнүн таарынычтарын айтып келчү эле. Камчыбек атайын эле мени бийликке салып берип койду, подстава кылып койду. Кой камчы андай кылбагын десем болбой, барып кашадан секирип, ушинтип туура эмес иш аракеттерге барды. Ошонун айынан камалдык, ошонун айынан биздин депутаттык мандатыбыз алынды деп ушундай өзүнүн наразычылыктарын айтып жүрчү эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, калган саясатты өзүңүз жакшы билесиз. Кечээ эле сизди ошентип кашадан секирип каматкан Камчыбек Кыдыршаевич болсо, бүгүн дагы ошентип сиздин туура эмес кылып аткан иш аракеттериңизди көзүңүзгө сая көрсөтүп жаткан Мадумаров баш болгон башка Темировго окшогон жаштарды куугунтуктап камап, сиздин бетиңизге көз үйкөп аткан дагы деле Ташиев. Мен сизге айтканым, 2020 жылы сиз түрмөдөн чыккандан кийин сиздин бир тууган иниңиз Дөлөтбек Жапаров мага чалганда айткан, Ташиевге окшогон айланасында ороп чулгап алган чөөлөр, гиеналар, шакалдар жок болмоюнча Садыр байкенин иши алдыга жүрбөйт деп. Камчыбек Кыдыршаевичтин ушунчалык кара санатайлык кылып, жаштарга ушундай куугунтукту көрсөтүп, сени камайм, колуңду сындырам, тилиңди жулам деген аракеттери менен мамлекеттин иши эч качан алдыга жүрбөйт. Жаштарды коркутуп, Кыргыздын мыкты азаматтарын коркутуп, алардан өч алып, өзүнүн инсандык пендечилик, көрпендечилик, өзүнүн кекчилдик жанагы өчүн алуу аракети менен эч качан Ташиев Кыргызстанды алдыга сүрөп кете албайт. Ташиевдин эрки болсо, духу болсо, кече барып 36 жаранды аттырып өлтүрбөй, Германияда жатпай, көкүрөгүн калкан кылып тосуп, элди сактап калмак. Анта алган жок. Анын күчү мага окшогон Кыргыздын карапайым кыздарына жетет. Эл тандап келген жерине мандатын алып коет, жала жаап, керек болсо аялдык ар намысына чейин асылып, мага окшогон карапайым кыздары, Темировго окшогон жөнөкөй акындар, манасчылар тарта ошолорго окшогондорго тең келип, теригип, ошолорду каралап, ушинтип саясат жасайт. Мына азыркы бийликтин абалы. Мына Садыр Нуркожоевич кайда кетип атат. Мен бир нерсени айтып коеюн, урматтуу мекендештер. Мадумаров бийликти басып алуу жолун тандаганда качан эле бийликти басып алат эле. Ал киши Масалиевдин тарбиясын алып калган киши. Масалиевди колдоп, Аскар Акаев Масалиевдин бийлигин мыйзамсыз жол менен тартып алып президент болуп алганда дагы Масалиевди колдоп барган жигит кыздарды митингге чыкпагыла, ак таяк, көк таяк болуп мушташпагыла, Кудайдын буйругу деп баш тартып койгон Масалиевдин тарбиясын алган киши Адахан Кинсанбаевич эч качан кыздардын, балдардын колуна таш көтөртүп, таяк карматып, революция же төңкөрүш дейбизби, айтор ушундай бир кадамдарга барбайт. Ал киши элдин аң сезиминде революция жасалышын каалайт.
элге агартуу жүргүзүп, туура жолду көрсөтүп, азыркы бийликти туура жолго багыттап турат. Ооба, кээ бир учурларда Мадумаровго да туура эмес маалыматтар жетип калышы мүмкүн. Бирок бийликке сөзсүз түрдө туура эмес маалыматтар барат. Өздөрүнүн кызыкчылыгын, жеке өздөрүнүн амбициясын колдогон адамдар Ташиевди дагы, Садыр Жапаровду да колдонуп кетет. Бирок ушул жерден эскертип кетчү нерсе, азыркы курчуп алган саясатчылар менен, азыркы өкмөт менен, азыркы Садыр Жапаровдун жанындагы мурдакы эски бийликтин эле системасына түшүп алган саясатчылар менен Садыр Жапаров эч качан алдыга жыла албайт. Муну тарых көрсөткөн. Кечээ эле ошол Кыргызстанды өнүктүрүп жиберсе, Акылбек Жапаров Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында өнүктүрүп жиберет эле да. Акылбек Жапаровго окшогон саясатчылар. Шопурдун шопуру аталып калган азыркы Садыр Жапаровдун жанына барып саясатына жардам берип аткан киши. Ошол биздин саясатыбызды жасай алабы? Жасай албайт. Ошондуктан мен силерге айтып кетерим. Кечээ эле Адахан Кимсанбаевди колдоп аткан Садыр Нуркожоевич, Адахан Кимсанбаев сиз үчүн өзүнүн көкүрөгүн тосуп чыгып, чымчык сыяктуу балапанын коргогондой, жыландан балапанын коргогондой коргоп чыккан сиздин балдарыңызды, сиздин кечээ өстүрүп Мекенчил деген партия менен алып чыккан балдар кыздарыңызды өзүнүн канатына калкалап алып, саясатчы кылып алып чыгып, өзүнүн партиясына депутат кылды Адахан Кимсанбаевич. Сиз болсо сизге жардам берген кезинде ата-энеси менен кошо кордолгон адамдардын бар жогун кордодуңуз. Ташиевке вообще сөз жок. Чынын айтайын, сөз жок. Бул киши Кудайдан деле коркпойт окшойт. Кудайдан корксо кечегинтип чакчаңдабайт эле. Улуу инсандар эр жигиттин ичине эр тукумду атпатат дейт элибизде дегендей, айкөлдүк, адилеттүүлүк, сабырдуулук бар киши ошентип чакчаңдайбы? Өзүнүн улуу кишиге сенсирип колуңду сындырам дейби? Курдоомат кылып сен эниң менен бийликти басып алган атасың, сени камайм деп чакчаңдайбы? Кана саясий маданияттуулук деги эле биздин үрп-адатыбызга, биздин салт санабызга туура келбеген нерсе бул. Кыргыздын касиетине туура келбеген иш-аракет. Ошондуктан айтарым, кезинде Садыр Жапаров менен Мадумаровдун мамилеси жакшы эле, бирок ошону бузгандардын бири Ташиев деп эсептейм. Ошондой эле Садыр Нуркожоевичтин кандайдыр бир деңгээлди айлана чөйрөсүндө Садыр Жапаровдун мээсин айланткан көрө албас ичтар Мадумаровдун рейтинги көтөрүлүп кетти деп бири-бирине болгон буттосуу, бири-бирине болгон кара санатайлык ушул саясатка алып кетилип атат. Ушул саясатчылардын айынан биз карапайым эл кыйналып жатабыз. Биз карапайым эл алдыга жыла албай атабыз. Качан гана жүрөгүбүздү тазалап, өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөлөргө да каалап, ким татыктуураак болсо ошону алдыга сүрөй алганда гана биз өнүгөбүз. Мен жогоруда айткандай, чыныгы татыктуу, чыныгы элим деген эр азаматтар кара санатайлыгын артка таштап, өлкөнү алдыга сүрөйбүз, өлкөнү алдыга жылдырабыз деген учурда гана Кыргызстанда өнүгүү болот. Мадумаров Садыр Жапаровго же Камчы Кыдыршаевичке көрө албастык кылып, аларга бут тосоткан жайы жок. Анткени анын колунда бийлик жок. Анын 30 жылдан бери айтып жаткан чыркыраган чындыгы бар. Ал чындыгына терикпейли, кайра ал киши менен иштешиши керек азыркы бийлик. Камасаңар камайттырсыңар өкүмзордук менен, кара санатайлык кылсаңар кылаттырсыңар. Бирок Кудай бар да, түбөлүктүү эле силердин бийлигиңер колуңарда тура бербейт. Садыр Нуркожоевич, сиз ишенчээк киши деңиз да. Жаныңызда ким өкүрүп бакырып, тигил мындай, тигил андай, антип алабыз десе, ошол аферисттерге ишенип, ошолорду колдоп, ушундай болот экен дегендиктин айынан 2017-жылы келип камалып калдыңыз эле. Ошол сыяктуу эле 2017-жылы жана 2012-жылы сизди алып барып кимдер жарга түртсө, ошолордун жетеленисинде калып, дагы да барып жарга түртүлүп калышыңыз ыктымал. Туура жолго түшүңүз. Камасаңыз өзүңүздүн жаныңызда жүргөн чыныгы шакалдарды камаңыз.
Сизден биз бийлик талап кылып, сизден акча талап кылып, жаныңызда жүргөн жан жөөкөрлөргө окшоп акча жасап, сиздин атыңызды колдонуп саясат жасаган жокпуз. Ал эми өлкө үчүн, келечек үчүн кылган иш-аракеттерибизди биз милдет кылбайбыз. Бирок сиздин кезинде көтөрүп чыккан идеяңызды колдоп чыккан жаштардын катарында менин эскертүүм, урматтуу мекендештер, тагыраак мынтип жалпак тил менен кененирээк бул саясий тарыхты айтып берүү үчүн ушунча убакыт кетип калды. Көбүрөөк айтып сиздердин көңүлүңүздөргө тийип алсам кечирим сурайм. Бирок чындыкты баарыңыздар билип коюшуңуздар абзел эле. Кечээ Ташиев ким эле, кечээ Садыр Нуркожоевич ким эле. Эртең ким болот, келечекте биз ким болобуз? Мына ушуну эске ала жүрсөк, эч качан унутпасак, өкүмзордук, жанагындай өкүмзарлык эч качан түбөлүктө өмүр сүрбөйт. Бул кете бериште азыркы бийликте барып аңга түшөт. Ушуну унутпасак, урматтуу санаалаштар, замандаштар. Дагы да көптөгөн тарых таржымалды айтып берейин дедим эле. Бир аз эсимден чыгып атат. Эстери менен айтып берем. Буюрса байма бай сиздерден келип атат. Ошо жок дегенде айтып койбойсуңбу? Эмнеге унчукпай отурасың? Кечеге Адахан Гильцамбаевичке болгон жанагындай урматсыз иш-аракеттерге кандай көз караштасың? Партиялашы катарында бир ой пикириңди айтып койбойсуңбу деп жатасыздар. Назгүл Эшеналиева менен биргеликте биз Бүтүн Кыргызстан партиясына келгенде, эгерде биз туура эмес саясат жасап, туура эмес адамды колдоп алсак, анда бул ирет биз саясаттан таптакыр кетебиз. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан кеткенче саясаттан кеткенибиз жакшы деген туруктуу позиция менен келгенбиз. Ошондуктан менин айтарым, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен акырына чейин болобуз. Бул элдик партия, элдин айтканы болот, элдин мүдөөсү, элдин тилеги эртең ушул партия аркылуу ишке ашаарына үмүт кылам, ишенем жана аракет жасайбыз. Рахмат жалпыңыздарга, саламат болуңуздар.